Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору менен биргеликте республикалык мугалимдердин кесибин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо багытында диний тарбия жана спорт багытындагы мугалимдер келишкен. Сейтек борборуна 2 жумадан бери келип, ошо ар кайсы темада билим алып атабыз. Мындайча айтканда билимибизди жогорулатып, ушу, таэквондо деген спорттун түрлөрү боюнча кыскача маалымат алдык. Андан тышкары эң негизгиси кызыктуусу бизге бул жерде диний тарбия мугалимдеринин баарына жакканы кыргыз элиндеги баягы унутта калып бараткан салттуу оюндарды мектептин программасында балдарга үйрөтүүгө, баягы өзүбүздө мурда билген билимдерибизге кошумча жакшы маалыматтарды алып кетип атабыз. Мугалим бул тажрыйбалуу психолог, теңдеши жок жардамчы, эң башкысы чыныгы ишенимдүү адам. Мектепте балдарды дени сак улут программасында даярдоодо диний тарбия мугалимдердин салымы чоң. Алар жөн эле денени чыңдабастан ар тараптан өнүгүп, шахмат, шашки өңдүү оюндарды дагы билүү керек дейт Жылыз Бургемикова. Жалпы жерлерден 61 мугалим келди. 13-14 репикада болгон, андан бери сейтекте болуп жатат. Улуттук жана спорттук оюндар боюнча болду. Ушу, шахмат, таэквондо, жатуу, тогуз коргоо, чүкө оюндары боюнча болду. Жыйынтыгында бүгүн тест тапшырышат, эртең сертификат алып, кайра мектептерине кетишет. Бул жерден абдан бардыгына жакты. Кышында диний тарбия мугалимдери мектеп ичинде, класстын ичинде өтүшөт. Мугалимдердин мыкты сабакты өздөштүрүш үчүн улуттук оюндардын балдарга тийгизген таасири чоң. Алсак кадимки эле чүкө оюндары өтө пайдалуу. Тынчтык Турсуналиев Нарыг шаарындагы 11-Токтогул орто мектебинин диний тарбия мугалими бүгүнкү иш-чарага катышып улуттук оюндарды көрүп абдан таасир алганын айтат. Бияктыкы негизи Кыргыздын улуттук оюндары боюнча басым жазалыптыр. Улуттук оюндар акыркы күндөрү мындай жакшы эмеге барып айтат, эстен чыгып баратат, анан ошо боюнча оюндар өтүп атат. Буюрса жакшы экен, буюрса өзүбүзгө керектүү нерселерди үйрөнүп алдык. Эми Кудайым буюрса, эми ушул мектепке барганда окуучуларга ушул темада өткөнгө аракет кылабыз. Балдарга бул аябай керек экен. Мисалы үчүн жана чүкөнүн аталыштарын билишпейт экен көбүнчөсүчү. Чүкөн чийик, бөөк деп ушундай аталыштар бар экен, ошолорду үйрөнүп алдык да бу жерденчи. Ошону кайра үйрөтүшүбүз керек экен окуучуларгачы. Диний тарбия сабагына мугалимдердин кесибин жогорулатуу окуу курсу 10 күнгө созулуп, ушул убакта диний тарбия спорттук жана улуттук багыттагы оюндарды окушуп, иш жүзүнө аларга атайын адистер сабагы өтүшүп, жыйынтыгында сертификаттарга ээ болушту.